Так, назад пешком. Саламатсыздар бардақты Жалал-Абад шаарыбыздын тургундары жана коноктору. Бүгүн барыңыздарға маалым болгондой, Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданият борборунун эл аралык жолугушуусу болуп отурат. Андыктан жалпы барыңыздарды кош келипсиздер дейле. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, ардактуу Жалал-Абад шаарына келген коноктор. 20-21 апрель күндөрү Ош шаарында өткөн Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору иш-чарасын улай бүгүнкү Жалал-Абад областында өткөрүлүп жаткан иш-чарага куш келипсиздер. Бүткүл түрк аламында тектеш, ниеттеш болуп жашаган тилектеш элдердин ортосунда түзүлгөн Түрксой уюмунун демилгеси менен быйыл Ош калаасы жалпы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары аталып жаткандыгы жалгыз эле оштуктар үчүн эмес, жалпы кыргызстандыктар үчүн да чоң сыймык. Türk dünyasının dört bir yanından gelen yaklaşık 200'den fazla uyumu Turksoy'dun kurulganına 26 yıl boldu. Bu uyumdun kurulgandan başlap Kırgızistan memleketi çoğun dengelde özünün kızıgısı менен биздин иш-чараларда орун алып келе жатат. Кыргызстан ошондой эле бул уюмду куруучулардан бири болуп эсептелет. Түрк дүйнөсүнүн борбор шаары долбоору 2012 жылы Казакстандын Астана шаары болуп өттү. 2013 Түркиянын Эскишехир шаары болду. 2014 Татарстанын Казан шаары болду. 2015 Түркменистанын Мерв шаары болду. 2016 Азербайжандын Шеки шаары болду. 2017 Казакстандын ошондой эле Түркистан шаары, 2018 Түркиянын Кастамону шаары болуп өттү. Ал эми 2019 жылы Ош шаары түрк дүйнөсүнүн борбор шаары деп Кастамонудо болуп өткөн туруктуу кеңеш Түрксойдун мүчө мамлекеттердин туруктуу кеңеш тарабынан 2019 жылы Ош шаары түрк дүйнөсүнүн борбор шаары деп белгиленди. Кыргызстан жана кыргыз калкына мен биринчиден чын ден соолук, узун өмүр каалаймын. Ошондой эле түрк дүйнөсү менен чогуу биримдигибиз бекем болсун. Бар болгула бай болуңуздар. Бізді осы Қырғызстанда өте жақсы қарсы алды. Және де бізді сыйлап, осылай қарсы алып, әрдайым бізге көңіл бөліп, солай жақсы қарсы алды. Біздің көңіл күйіміз жақсы, және де өте қуаныштымыз осылай қатысып билеп жатқанымызға. Табиғаты, олардың қарсы алуы, бізге сыйластығы, және де әрдайым бізді ойлап, көңіл күйімізді көтеріп, осылай сыйластығының арқасында жақсы көңілде жүрміз. Тоғыздан 21-22-сіне чейин Ош шаарында өтүп, азыр бүгүн Жалал-Абад шаарында, Жалал-Абад шаары Кыргызстан боюнча 3-чү шаар деп эсептесек да, бул эми Түрксой коомунун кеңешинде өтүшү, бул элдин ынтымактыгына, түрк элдеринин, түрк тилдүү элдердин
бирине болгон ынтымагы, бири-бирине болгон сыйы, бири-биринин өнөрүн, культурасын, маданиятын көрсөтөт да. Эми бул ушул иш-чаралар өтүп аткан эң бир жакшы нерсе болуп атат. Бул келечекте мунун асты кенен деп ойлойм да.